Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі өтеден сабағымыз сүннеттердің пайдалары, пайғамбар саллаллаху сүннеттері жөнінде болады. Бұл кітаптан біз көбінше сүннет десе, біз көбінше киім кию, тамақ ішу, ошондой бір эшикке кирип чыгуу, ошолорду гана көп түшүнүп калганбыз. Бирок сүннет деген бир кеңири түшүнүк. Ошол жөнүндө биз сабактар кылмакчыбыз. Бул жерде пайгамбар сүннеттерине мисалга жакшы адап ахлак, чынчылдык, адилеттүүлүк, беришендүүлүк, кыйынчылыкка сабыр кылуу жана толгон сүннөттөрдү биз мисалга силерге зикир кылып чыгабыз, айтып чыгабыз. Пайгамбарыбыздын сүннөттүнүн эң чоң пайдалары бул кайсы адам пайгамбар сүннөтү менен жашай турган болсо, ал адам эки дүйнөдө бактылуу болот. Кайсы адам жашоодо сүннөт менен болсо, сүннөт ташай турган болсо, ал эки дүйнөдө бактысыз болот. Сүннөттө беришендик бар, сүннөттө рахат бар, сүннөттө аманчылык бар. Мисалы пайгамбар хадисте келет. Пайгамбарыбыз Урба ибн Жаад аль-Бариқи деген сахабига бир динар берет. Бар дагы сен мага бир кой алып келип бер дегенде, сахаби барат дагы бир динарга эки кой сатып алат. Анын бир динарга сатат дагы, пайгамбар келет дагы бир динарды бир койду алып келип берет. Пайгамбарыбыз ага ыраазы болуп сүйүнүп, ага дуа кылат. Анын содасыга береке беришин Алладан дуа кылганда, кийин китептерде келет. Ошо сахаби эмне сатса дагы, эмне сатып алып алсын, ал содасында береке боло турган болду. Ушунчалык айтылат, кум топурак сатса да, кум сатса дагы пайда таба турган болду деп жазылат да. Эми бүгүнкү аалымдар айтат, биз пайгамбарыбызга кызмат кылып, ошо дуасын алган мүмкүнчүлүгүбүз жокко. Бирок ошо берекени алса болобу деп айтканда, аалымдар айтышат, ооба болот дейт. Кайсы амал сиз, суада болсун, үй бүлөдөгү мамиле болсун, же башка иштериңиз болсун, же жашооңуз болсун, кайсы амалды пайгамбар сүннөтүн аткарып болсоңуз, кандай эле Урба аль-Бариқи сахабига келген береке сиздин жашооңузда келет дейт. Соодады кылса, соодаңызга, же башка жашооңузда кыла турган болсоңуз, сүннөт менен жашооңуз келет дейт да. Ошон үчүн бул пайгамбар сүннөттө береке бар. Ошон үчүн пайгамбарды хадисте айтат, анасына айтат, сен качан үйгө киргенде үйүңө салам берип кир дейт. Сага өзүңө да үйүңдөгү береке болот дейт. Карасаң, бир эле салам берип кирибиз, бир кичине сүннөт менен өзүңө да, үй бүлөңө да береке келет дейт да. Ошондой эле сүннөттө бир рахат бар да, сүннөт аткарууда. Биздин устаздар айтат, бир жолу бир хотбада айтат, менин бир досум бар дейт, Саудияда дейт, ал мага кат жазыптыр дейт. Досум, мен баламды үйлөнтүп атат элем, келип, сен никесин окуп бер, сен окуп берсең береке болот дейт. Ошондой эле дейт, аны биз мечитте эмес, балки Кабанын жанагы өткөзөбүз, дагы береке көбөйөт дейт. Анан ошондой эле канча өзүң менен досторуңду ала келсең макул дейт. Сен досторуң бар, солих адамдар, канча ала келсең макул дейт. Канчасын дейт, мен барып келишин төлөп, баарын ал жашоо шарттарын баарын жакшылап түзүп берем, келип дуа кылып кетишsin, береке дагы көбөйөт дейт. Анан мен кат жаздым дейт. Досум, сенин балаңдын никесини өзүңүн мечитин имам окусун. Мечитин имам окусун. Кабада эмес, өзүңөрдүн мечитиңерде окугула. Ушу сүннөт дедим дейт. Береке сүннөттө дедим дейт. Ошондой эле канча акчаны бизге коротобуз атасың го, барып келишке, жана ошондой чакырып, самолетко билет, башкалар, ошонун баардыгын ал дагы канча жаш балдар жүрөт. Кээ бирлер үй жок, кээ бирлерде махары жок, үйлөнө албай жүрөт. Ошолорду таптагы, ошолорго жардам берип, балаңды кошуп, никесин окуп бүтүрүп койду дейт. Кошуп окуп койду дейт. Эмеде дейт, муктаж адамга жардам бериш, ошолорго жардам кылуу, ошо сүннөт дедим дейт. Ошодо береке бар дейт. Бир канча окутту дейт. Бир канча окуттан кайра кат келди дейт. Досум, сен айткандай кылдым дейт. Менин баламдын никесин дейт, мечиттин имамы окуду. Өзүн мечитте окудук дейт. Анан бир 20 чакты жаш баланы таптым дейт. Кээ бирде махыры жок, кээ бирде үйү жок дейт. Кээ бирде башка бир кемчиликтер бар экен, ошолордун баарын толтап жардам бердим дейт. 20 баланы кошуп туруп никесин окуп койдум дейт. Мындан өткөн рахат күнүм болгон жок деп айтат дейт. Карасаңыздар, ошон үчүн бул сүннөттө мен аткарууда, сүннөттө бир рахат бар, жеңилдик бар. Ошон үчүн биз ар бир сүннөттө, ошондой сүннөттө аманчылык бар. Караңыз. Пайгамбар хадисте айтат, эгер сен кайсы бир оорулуу адамды көрө турган болсоң дейт. Катуу оору, жаман оору менен ооруп, же болбосо бир аварияга түшүп калды, же кырсыкка түшүп калды,
катуу кырсыкка бир жаман бир кырсык бир бала келип калды бирөөнүн башына дейт. Ошону көргөндө ушу дуаны окусаң дейт. Alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi ve faddalana ala kathir mimmen halaka tafdilan deydi. Ошону кыска эле дуа, 1 минут ичинде окулган дуа карасаңыз, окуй турган болсоң, ошо бала сага өлүмгө чейин жетпейт дейт. Сүннөттө аманчылык бар. Сүннөттө береке бар, рахат бар, бактылуулук бар. Ошон үчүн биз ар бир дайым, ар бир кыймыл аракетти пайгамбарыбызга сүннөттү окшош кылып жасайлы. Пайгамбарга окшош болуп, бардык жактан ахлагыбыз да окшош болсун, сүйлөгөнүбүз да, башкабыз дагы бүт окшош болоюк. Бардык жактан. Ошондо кыяматта пайгамбарды эң жакын адам болобуз. Пайгамбар ким сүннөттөргө көп амал кылган болсо, ал эмне эң жакын пайгамбар эң жакын болуп терилет. Махшарда ушунча кыйынчылык күн келет. Күн миллион градус ысык болгондуктан адамдардын денесинен тер агып, көл болуп көлүнүп жатып калат. Кээбилердин хадисте келет, суу денесинен суу чыгып берге чейин келет. Кээбилер көмүп калат дейт. Өзүңүз ойлоңуз, мына адам чогуп кетти. Канча адам жашайт? Суунун ичинде жашай турган болсо, врачтар айтышат, 4-5 минутта адам өлөт дейт. Анан жашай албайт дейт. Эми бирок ал жакта 50 000 жыл ошол суунун ичинде турасыз, же өлүм жок. Ушунчалык кыйынчылык келет. Бирок ошол убактарда эң бактылуу адам пайгамбар жанында турган адам. Пайгамбар мындан өткөн бактылуу адам жок. Ким пайгамбар жанында турат? Ким пайгамбар сүннөттөргө эң көп амал кылган адам. Ошон үчүн эле пайгамбарыбызга биз бүгүндөн баштап ниет кылабыз. Бир да кыймыл аракетибиз пайгамбарыбыздан айырма болбосун. Ошо пайгамбардын жашоосуна Алла ыраазы болгон. Пайгамбардын жашоосуна Алла ыраазы болгон. Сиздин дагы жашооңуз качан ыраазы болот, качан береке болот, качан тынчтык аманчылык болот, качан кыямат күнү сурактарыңыз жеңил болуп бешикке жеңил киресиз, качан тозоктон аман болосуз, кабырдын азабынан аман болосуз. Пайгамбардын сүннөтү менен, пайгамбардын жашоосу менен, пайгамбардын калоосу менен, айтканы менен. Ошон үчүн бүгүндөн баштап баарыбыз ниет кылалы. Бир дагы амалды пайгамбар сүннөтүнө каршы кылбайбыз. Бир да пайгамбар сүннөтүн ташабайбыз. Күндө жоктун бир сүннөт болсо тирилтебиз. Ошого ниет кылалы иншалла. Буюрса, эки дүйнөдө бактылуу болобуз.